Assalamu алейкум достор. Бұл көчөттөр неге стресс алды деп ойлойсуздар? Тугандар, бир жумалык сапардан кийин биздин көчөттөр кадимкидей стресске түшүп калыптыр. Эгерде көчөтүңүздөр өспөй атса, настроениясы жакшы эмес болуп атса, бизде мына ушундай өзүбүз үчүн жасап койгон шербет деп коебуз. Чөптөн, күлдөн жасалган. Мына ушуларды стресс алган көчөттөргө берип, стресстен чыгарабыз. Демек, жарым чилектен суу менен кошуп берип атабыз. Бир жума байкуш көчөттөр суу ичпептир. Бир жылдык көчөттөр демек стресске түшүп калган. Диамофоска 30-50 см алыстыкта беребиз. Ошондой эле Коколи. Быйыл Коколини көбүрөөк иштетип атабыз. Базарлардан сурасаңыздар болот. Вет аптекаларда сатат муну дагы. Жакшылап суудан берип, Коколиден берсек, демек стресстен жакшыраак чыгат. Пилс 30 болгондо мына ушинтип көчөттөр суусайт, өсүүдөн калат. Мынакей. Өсүүдөн кала жаздаган. Демек, эгер суусуз калтыра турган болсок, күнгө бул бутактар бышат дагы өсүүнү токтотот. Пилс 30дан кийин өспөй калат көчөттөр. Эгерде үстүнөн сетка тартып, же болбосо тынбай сууну берип, жакшылап карап турсаңыздар, булар негизи өсүүдөн калбайт. Жумасына карбамид берип турсаңыздар дагы болот. 20 граммдан карбамид берилет. Эгер карбамид жок болсо, мына ушул диамофоскада бар. Ушундай салып койсоңуздар болот. Бул жерде Свит Царетта, Свит Валина, Свит Стефани деген сорттор тигилген. Сиздер менен Багастар Кыргызстан каналы болду. Биз менен бирге болуңуздар, туугандар.